بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах субханаху ва таала өзүнүн фазилети менен кээ бир күндөрдү башка күндөргө караганда артык кылды. Бул да болсо биз пайдаланып калуу үчүн. Бул артык болгон күндөрдөн Зулхиджа айынын 1-10 күндүгү. Аллах субханаху ва таала бул Зулхиджа айынын 1-10 күндүгү менен ант ичкен. Аллах Таала өзүнүн сөзүндө «Вал фаджри ва лаялин ашр» таңга ант, жана 10 кечеге ант деди. Бул аяттагы 10 кече Ибн Аббас радиаллаху анхума жана башкалар айткандай Зулхиджа айынын 1-10 күндүгү. Аллах Тааланын бул Зулхиджа айынын 1-10 күндүгү менен ант ичкени бул күндөр эң эле абзел күндөр экенинен кабар берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабир радиаллаху анхудан келген хадисте эң эле абзел болгон күндөр бул Зулхиджа айынын 1-10 күндүгү деди. Эң эле абзел болгон күндөр. Жана да Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген хадисте айтат, бул хадис Бухариде келет: «Ма мин айямин ал-амалу ссалиху фиха ахаббу илаллахи мин хадихил айям». Зулхиджа айынын 1-10 күндүгүндө жасалган салих амал эң эле Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон амал деди. Эч бир күндөр жок Зулхиджа айынын 1-10 күнүндөй болгон деди. Салих амал Аллахка сүйкүмдүү болгон деди. Ошондо сахабалар: «Я Расулаллах, валал джихаду фи сабилилла». Аллахтын элчиси, Аллахтын жолунда күрөшүү дагы бул күндөрдө жасалган салих амалдарда эмеспи дешти. Пайгамбарыбыз: «Ооба, Аллахтын жолунда күрөшүү дагы бул күндөрдө жасалган амалдар сыяктуу болбойт» деди. «Илля ражулун хаража би нафсихи ва мали сумма лам яржи мин залика би шей». Бир гана кимде-ким Аллахтын жолундагы күрөшкө жаны менен, малы менен чыгып, кийин ал жактан жаны да, малы да кайтып келбесе деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте Зулхиджа айынын 1-10 күндүгүндө жасалган салих амал эң эле Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон амал деди. Пайгамбарыбыз бул хадисте бул күндөрдө жасала турган ибадаттарды чектеген жок. Балким ал-амалу салих, салих амал деп айтып койду. Кандай амал болбосун. Намаз окуу болобу, садака берүү болобу, орозо тутуу болобу, бирөөгө жардам берүү болобу, Куран окуу болобу, зикир айтуу болобу, баары кирет салих амал дегенге. Жана ошондой эле бул салих амалга эң биринчи фарыз болгон, важип болгон ибадаттар кирет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул күндөрдү текке кетирбестен пайдаланып калуу керек. Жана да бул күндөрдө көп көңүл бурула турган амалдардын бири бул такбир, тахмид, тахлилди көп айтуу. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, алхамдулилла деген зикирлер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Умар радиаллаху анхумадан келген хадисте, бул хадис Имам Ахмадтын муснадында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Зулхиджа айынын 1-10 күндүгүнүн артыкчылыгын баяндап туруп айтат: «Фа аксиру фихинна минат такбири ва тахлили ва тахмид». Бул күндөрдө такбирди, тахлилди, тахмидди көп айткыла деди. Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, алхамдулилла, ушул зикирлерди. Бул күндөрдө айтыла турган азыркы биз айткан такбирлер кээ бир сахабалардан келген, ар түрдүү болуп келген. Кайсынысын айтса да боло берет. Мисалы Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Муну айтса болот. Жана башка көп айтуу керек бул такбирлерди. Алымдар айткандай, Зулхиджа айы башталары менен такбир мутлак башталат. Убакытка чектелбеген такбирлер. Кайсыл жерде болбосун, кайсыл убакытта болбосун көп айтуу керек. Үндү чыгарып. Имам Бухари өзүнүн сахихинде алып келгендей, Ибн Умар жана Абу Хурайра радиаллаху анхум бул күндөрү
Зулхиджа айынын алгачкы биринчи 10 күндүгүндө базарга чыгып үндөрүн көтөрүп такбир айтышат эле. Базардагылар да булардын такбирлерин угуп такбир айтышат эле. Ошондуктан үндү чыгарып көп айтуу керек. Айтканыбыздай кайсыл жерде болбосун, кайсыл орунда болбосун. Жана ошондой такбир мукайят деп коет, убакытка белгиленген такбир. Ал Арафа күндүн баамдат намазынан башталат. Ал парыз намаздардан кийин айтылат. Ташрик күндөрүнүн 3-чү күнүнүн шам убактына чейин. Ошондуктан бул такбирлерди айтканыбыздай көп айтуубуз керек үндү чыгарып. Жана да бул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүндө Арафа күн бар. 9-чу Зулхиджада. Бул күндө орозо кармоо сүннөт, мустахаб болот. Бул күндүн орозосу жөнүндө өзүнчө сабагыбызда кыскача айтканбыз, ошондой болсо да айтып коелу. 9-чу Зулхиджада Арафа күн, бул күндөгү орозону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөн жылдын жана келе турган бир жылдын күнөөлөрүнүн кечиришине себеп болот деген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, биз бул Зулхиджа айынын биринчи 10 күндүгүн текке кетирбестен күчүбүздүн жетишинче ар түрдүү салих амалдарды жасап пайдаланып калуубуз керек. Аллаху алям ва саллаллаху вассалам.